Бүгүнкү биздин темабыз туугандар ошол эң чоң бир илдет бул хасад, көрө албастык деген теманы бүгүн ошол тууралуу кичине сөз кылмакчы болдум. Бардык проблема бүгүн мына ушул нерседен келип чыгат. Бүт проблема ушул нерседен келип чыгат. Адамдардын бөлүнгөнү, түндүк түштүгү, анан уруусу, анан паланча улу эле, анан кийин ичкилек эле, анан кийин тигиндей эле, мындай эле. Биз кыйын элек, хандар бизден эле, кулдар тигилерден эле. Кыскасы мына ушул нерсе биздин түбүбүзгө жетип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү бар. Ал-хасаду яакулу ал-хасанати кама таакулу ан-нару ал-хатаб. От кандай отунду жеген болсо, адамдын көрө албастык сезими бардык жакшылыктарын дал ошондой жейт. Бул дегени туугандар эмнени билдирет? Бул дегени бүтүн бардык жакшылыктарды жок кылат деди. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз айтып атат. Ал дейт, мына ошол күнөөнү айтып атат, көрө албастыкты. Халико дейт. Халико дегени туугандар бул лезвия, бритва. Бритва дегени бул баа биздин ошол түктөрдү, чачтарды ала турган нерсени биз бритва дейбиз. Ал чачтын бритвасы эмес деді. Ал адамдын жакшылыктарынын бритвасы, сооптордун бритвасы деді. Көрө албастык. Бул дегени адамдын жасаган жакшылыгы. Сен үйүңдө өзүң балдарга мээрим көрсөтүп атасыңбы? Соопко ээ болуп атасың, аялыңа жакшы мамиле кылып атасыңбы? Кылып атасың. Аларды багып атасың. Коңшуларга жакшы мамиле кылып атасың, акча берип атасың, мечит салып атасың, жол салып атасың. Намаздарды окуп атасың, орозолорду кармап атасың, нафилдерди окуп атасың, түндө тахаджудтарды окуп атасың, Кудайга жалдырап ибадатыңды кылып атасың, бирок көрө албастык деген нерсе сени жеп атат. Сен кылган нерселердин бардыгын мына ошол соопторду бритва менен полностью кырып, өзүңдү голый кылып туруп алып кетип атасың. Мына ушул коркунучу, туугандар. Көрө албастыктын кесепети. Жасаган иштериң дагы ноль, банкрот, толугу менен банкрот болот. Бул дегени туугандар, илгеркилерден айтылган калган бир сөз бар. Ушул дүйнөдөгү эң биринчи жасалган күнөө, ошол күнөөнүн эң биринчиси бул биринчи ошол баа көрө албастык деген нерсе пайда болгон дейт. Мына ошол иблистен башталды. Иблисти ошол текебирликке түрттү. Андан соң иблис бул Кудайдын мээриминен алыстады. Тозокко, түбөлүк тозокко түштү. Ошондуктан туугандар, бул чоң күнөө. Значит, бул күнөөнүн тамыры, көрө албастык деген күнөөнүн тамыры изилдеп барсак, иблиске барып такалып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Иблиске такалып атат. Ар бир адамдын жасалган күнөөлөрүнүн жынсы болот. Күнөөнүн жынсы болот. То есть адам эркек кыска барып коюшу мүмкүн. Дене кумары аны тартып кетиши мүмкүн. Билебиз. Ошондой эле адам ичип коюшу мүмкүн. Кудай запрет кылган арам нерсени ичип коюшу мүмкүн. Кудай жебе деген нерсени жеп коюшу мүмкүн. Ошол нерселердин, күнөөлөрдүн жынсы адам атага барып такалат. Эмне үчүн дегенде Аллах Таала Куранда айтып атат: "Ва ла тaqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin." Аллах Таала адам менен аба энебизге ошол бейиштеги бир даракты дайындап, мына ушул даракка жакындашпагыла деп тыюу салган болчу. Бирок булар баягы дарактан жеп коюшту. Эмне үчүн жеп коюшат? Аны иблис, шайтан буларды азгырат. Ошол бейиштеги жашоочулерге жагып аталы десе, ооба укмуш жагып атат. Кыскасы, мына могу дарактан жесеңер, ушул жерде түбөлүк эч качан чыкпай, ушул жерде ушул жашоодо түбөлүк калып кетесиңер деп, ошентип азгырып, анан кийин булар ошол дарактан, Кудай тыюу салган дарактан жеп алат. Ошон үчүн адамдын жасаган күнөөсүнүн жынсы жеп койгон бул нафска келип такалат. Нафс, шахват мына ушул нерсеге келип такалат. Көрө албастык, текебирлик, кыйынсынуу деген сезимдин мына ошол күнөөлөрдүн жынсы иблиске барып такалып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Иблиске барып такалган күнөө, жынсы иблиске барып такалган болсо, бул адамдын кайтышы, ошол күнөө жаман жолунан кайтышы, бул адамдын тоба кылышы, бул адам ошол күнөөсүнөн тоба кылып кайтып, мен күнөөкөр экем деп айтышы, бул ата аябай оорго жатат. Эмне үчүн дегенде иблис кайткан эмес. Иблис түбөлүк тозокто калып кетти. Адам ичип жүргөн болсо, ошол нерсесинен кайтышы мүмкүн. Сойку болуп жүргөн болсо, ошол нерсесинен кайтышы мүмкүн. Бирок могу көрө албастык менен ичи тарды, көрө албастык, мына ошонун негизинде, основасында бардык ошол жасап аткан күнөөлөрдү кылып жүргөн болсо, бул адамдын кайтышы аябай оор дегенди билдирет. Значит, баягы орустар айтмакчы, горбатого могила исправить деген мына ошол категориялардан болуп калышы толук ыктымал. Ошон үчүн
абдан этият болушубуз керек.